Сооротуучу Кудай. 2 март. Эмнеге акыркы убакта адамдар коркунучта, тынчсызданууда жашашат? Жаңылыктар, соц тармактар биздин курчообуз бизге өтө чоң таасир этишет. Алар биздин маанайыбызга, ишенимибизге, эмоционалдык абалыбызга таасир этет. Бирок Кудай бизге мунун баарынын үстүнөн бийлик кылчу ачкычты берген. Ал ачкыч Кудайдын сөзү. Жаңылыктар мындай дейт. Ал эми Кудайдын сөзү кандай дейт? Кудай эскертет. Баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта. Анткени өмүрдүн булагы анда. А биз эмне кылып жатабыз? Биз жүрөгүбүздө коркунучтарга, шектенүүлөргө, негативдүү маалыматтарга өз эркибиз менен жол берип жатабыз. Эртеңкиң тууралуу камсанаба деп Кудайдын сөзү айтып жатса, ар кандай жаңылыктарды көрүп алып, тынчтыгыбызды жоготобуз. Биз Кудайдын балдарыбыз. Кудайдын үнүн дүйнө басып салгысы келет. Дүйнөнүн кыйкырган үнүн уккандын ордуна Кудайдын үнүн тыңшайлы. Бизге калтырып кеткен жеңиштин ачкычы болгон Кудайдын сөзү биздин күнүмдүк жашообузда тирүү болсун.